шарттар, айлана чөйрө, коммуникация, маалымат бардыгы тең адамга жеткиликтүү болгондо адам өзүнүн майыптыгын сезбейт, ал башка адамдардай эле толук кандуу жашоонун турмуштун бардык жактарына катышып жашоо кечире берет да. Айтышкан учурлар болот да. Мисал үчүн кечиресиздер, чолокту чолоктош керек, сокурду сокурдош керек деп угуп калчумун да. Мен менен деле кайым айтышкан учурлар болгон. Саламатсыңарбы, урматтуу биздин долбоордун угуучулары. Бүгүнкү учурда бизде конокто долбоордун эксперти Мэри Бекешова. Саламатсызбы, Мэри? Саламатчылык. Эми биздин жакшы бир жышаан бар. Биз дайыма подкастты баштаардын алдында өзүбүздү сүрөттөп беребиз. Менден баштайлы. Мен бүгүн мисал үчүн сиздер билгендей эле чачым кыска кесилген, андан кийин мен дайыма көз айнек тагынам. Бүгүнкү учурда бүгүн экинчи учур болушу керек. Шым кийип келдим жана үстүндө кара түстөгү узун жеңдүү кофта. Эми Мэри, өзүңүздү сүрөттөп берсеңиз биздин угуучулар үчүн. Мен өзүм орто бойлуумун. Чачым кыска кесилген, бирок байлап жүрөм. Очки кийип жүрөм, алысты көрбөйм. Бүгүн болсо ак кызгылт түстөгү жол менен кофта кийип келдим. Жана ак шымчаммын. Негизи ачык түстө кийингенди жакшы көрөм. Жакшы, Мэри, чоң рахмат. Анда биздин ушул долбоорго келип катышып жатканыңызга чоң рахмат. Себеби ар түрлүү кызыктуу темаларды талкуулап жатабыз. Анан бизде биринчи суроо бар. Азыркы учурда ПРООН жакшы брошюра чыгарды. Биздин медиа тарабында жумушчулар үчүн, журналисттер үчүн кызыктуу болушу керек. Майыптыкты кенен, кеңири, терең түшүнүү үчүн ыңгайлуу болот деп ойлойм. Ушул брошюра жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул майыптык жаатындагы глоссарий, терминдерди, мындайча айтканда сөздүк. Ошол терминдердин немеси, топтолушу майыптык жаатындагы. Мунун негизги максаты Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы ушу майыптык жаатында элдин билимин, элдин таануусун тереңдетүү максатында. Ошол эле учурда биз мисалы Кыргызстандын элинин майыптык жаатында түшүнүгү Советтер Союзунан калыптанып калганда, ошол багытты азыр эл аралык деңгээлге көтөрүп, эл аралык деңгээлде туура түшүнүктү калыптандырып, туура багытка өзгөртүп, жана муну мындай кайрымдуулук багытында эмес, тескерисинче укук коргоочулук багытка өткөрүү максатында ушундай глоссарийди, терминдердин топтомун иштеп чыктык. Бул абдан менин оюмча акыркы майыптык жаатында чыккан акыркы немелердин чыгарылган публикациялардын эң бир кандай десем бир басымдуусу да. Себеби мында биз Кыргызстандын эли көпчүлүк учурда бул эмне деген термин, эмне жөнүндө экенин, бул эмнени түшүндүрөт экенин билбеген көп нерселер бар болчу да. Ошолордун бардыгына тең бул глоссарий неме койду деп, чекит койду деп ойлойм. Эгер түшүнүксүз болсо ачып окуп, түшүнүп алып, анан колдонгонго абдан чоң мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Ушул глоссарийдин ичинде өзгөчө майыптыктын түрлөрүн туура түшүнүү боюнча кенен маалымат берилди деп түшүндүк. Ошол азыркы учурда Кыргызстанда кандай майыптыктын түрлөрү орундалып калган деп ойлойсуз? Кыргызстанда негизи майыптыкты түшүнүүнүн биз учурда бир 4 моделин белгилеп келатабыз. 4 моделин негизи эле дүйнө жүзүндө. Биринчи модели бул кайрымдуулук модели. Кайрымдуулук моделде адамдар майыптыкты кандай түшүнөт? Майыптык бул Кудайдан келген бир мындай сыноо, бир кайсы бир күнөөсү үчүн тартып аткан бир кыйынчылык катары бааланат да кайрымдуулук моделде. Бул байыркы заманда аябай катуу күч алган,
биз эл менен сүйлөшкөндө биздин учурда дагы ошол моделди карманган, ошол модельдеги түшүнүктү карманган адамдар дагы жок эмес экен биздин күндө дагычы. Бул эми өтө эски көз караш, туура эмес көз караш, кайрымдуулук модель. Андан кийинки модель Советтер Союзу учурунда, СНГ мамлекеттеринде абдан катуу күч алган. Бул медикалисттик модель. Медикалисттик модельде майыптуулугу бар, майыптыгы бар адамды оорулуу адам катары. Оорулуу адам, аны дарылаш керек, аны өзүнчө атайын мекемелерге бөлүп окутуш керек, коомдон бөлүш керек, өзүнчө бир мекемелерде иштетиш керек, жашатыш керек. Мындайча айтканда, коомдон бөлүп өзүнчө күн көрүш керек деген көз караш. Бул майыптыкты көбүнчө аны дарылаш керек, ал оорулуу адам, аны реабилитациялаш керек деген көз карашта. Көпчүлүк учурда медикалисттик модельде майыптыгы бар адамдарды мындай билими начар, коомго көп жүк алып келген, мамлекетке жүк алып келген, үй бүлөнүн немесин, үй бүлөгө чоң жүк болгон, ушундай коомго анча пайдасы жок адамдар катары көз караш калыптанат да медикалисттик модельде. Бул модель бизде ошо Советтер Союзу учурунда абдан күчтүү калыптанган. Себеби ушул күндө деле азыр майыптыгы бар адамдарды өзүнчө бөлүп окуткан мекемелер көп, атайын аларды өзүнчө бөлүп дарылаган немелер, мекемелер бар да. Ал эми учурда биз социалдык модельди жылдырып жатабыз, конвенциянын моделин. Биз Кыргызстан 2019 жылы майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү конвенцияны Кыргызстан ратификациялады. Ошол конвенциянын эң негизги принциби бул социалдык укуктук модельди жылдыруу. Социалдык укуктук модельде майыптык деген бул адамдын эмнеден майыптык келип чыгат? Эгер айлана чөйрө, коом ылайыкталбаган болсо, ошондо майыптык келип чыгат. Мисалы, мындай түшүнүк да, адамдын денесиндеги кайсы бир өзгөрүшү бар да, өзгөрүү, башкача бир өзгөрүү бар. Ошол өзгөрүү кайсы бир тоскоолдуктарга тушуккан учурда ошондо майыптык келип чыгат да. Эгер адамдын денесинде кайсы бир өзгөрүү эч кандай тоскоолдукка учурабаса, баардык шарттар, айлана чөйрө, коммуникация, маалымат баардыгы тең адамга жеткиликтүү болгондо, адам өзүнүн майыптыгын сезбейт, ал башка адамдардай эле толук кандуу жашоонун, турмуштун баардык жактарына катышып жашоо кечире берет да. Мындай учурда адамдын майыптыгы жок деп деле эсептесе болот. Себеби ал киши башка адамдардан эч кандай айырмасы жок эле жашап жатпайбы? Окуйт, иштейт, талантын өнүктүрөт, коомдук жашоого катышат, саясатка катышат. Ошондой эле бүт коомдун, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошот, эл катары салык төлөйт. Мындайча айтканда, башкалардан эч айырмасы жок жашайт. Мындай адамдын майыптыгы деле өзүнө сезилбейт. Демек, мындайча айтканда, эгер баардык шарттарды, жеткиликтүүлүктөрдү түзүп койгон учурда адамга, анда майыптык дээрлик жок болуп эсептелинет. Демек, адам майыптыгы бар үчүн күнөөлүү адам катары эмес, шарты жок болгондуктан өзү өнүгүүсүнө салым кошо албай, өнүгүп өрчөй албай, ошол себептен тоскоолдуктарга душар болгон үчүн келип баягы өзүнүн деңгээлинде калып калган деп туура түшүнүшүбүз керек экен. Албетте, абдан туура айттыңыз. Биз мисалы майыптыгы жок адамдарга шарттарды түзөбүз. Мисалы 8 этажга кантип чыгабыз? Тепкич менен чыгабыз. Самолет менен бир жака учуп барып келебиз. Автобус, коомдук немени, транспортты колдонобуз, каалашыбызча. Баардык шарттар түзүлгөн бизге, туурабы? Эмне үчүн биз майыптыгы бар адамдарга ошондой эле шарттар түзбөйбүз? Майыптыгы бар адамды мисалы 8 этажга чыгарыш үчүн ага жеткиликтүү лифт болуш керек. Лифттин баардык тарабы майыптыгы бар адамдарга туура келиш керек. Баардык, кандайча айтканда, майыптуулук ар түрдүү да. Айрым адамдар коляска колдонот, айрым адамдардын көзү начар көрөт, айрым адамдар начар угушу мүмкүн. Ошол баардык түрдүү, ар түрдүү майыптыгы бар адамдарга ылайыкташтырылган чөйрө болгондо, мындай бул коомдо майыптуулук дээрлик жок болуп эсептелинет.
Майыптуулук ошол тоскоолдуктан келип чыгат. Эгер тоскоолдук жок болсо, майыптуулук жок деп эсептелинет. Биз азыркы учурда терминдерди айтып жатпайбызбы? Майыптыгы бар, анан мүмкүнчүлүгү чектелген депчи. Бул терминдер дагы ошол түшүнүктөн улам келип чыгат да. Эгер менин жеке пикиримде, эгер бул немеде баардык шарттар түзүлсө, баардык жеткиликтүүлүктөр толук кандуу жеткиликтүү болгон учурда мындай терминдердин деле кереги жок калат да. Мисалы, майыптыгы бар, майыптыгы жок деген адам мындайча айтканда, биз кээ бирөөбүз боюбуз узун, кыска, чачыбыз сары, кара, ар кандай адамбыз да. Майыптык дагы ошол көп түрдүүлүктүн эле бир бөлүгү катары эсептелинет дагы, мындай терминдердин деле кереги жок калат. Мындайча айтканда, адам катары эле биз мындай жалпы эле адамдын ар түрдүүлүгү катары кабылданып калган учур келет деп ойлойм да. Биз ошого барышыбыз керек, ошол идеяны жылдырышыбыз керек эл ичинде. Мен ошо кошулуп кетким келет. Баягы коомчулук ичинде көнүмүш адат боюнча күнүмдүк жалпак тил менен деле майыптыкты туура термин эмес, жөнөкөй сөздөр менен деле сүрөттөп айтып келип атпайлыкпы? Анан көп учурда андай болбойт десең, ушундай турпаты турган кишини эмнеге дебейм деп айтышкан учурлар болот да. Мисал үчүн кечиресиздер, чолокту чолоктош керек, сокурду сокурдош керек деп угуп калчумун да. Мен менен деле кайым айтышкан учурлар болгон. Мен эч кимден сыр жашырбайм. Мен деле майыптыгым бар, сылтып басам. Анан баягы жашыраак кезде кичине балдар артыман кууп алчу эле, чолок кыз депчи. Анан бир киши айтып калды эле, эмне үчүн мен антип айтпашым керек? Тиги чолоктоп баспагандан кийин мен эмне дешим керек дегенсип. Демек, айтайын дегеним, бул глоссарий жалгыз гана медиа тармакта иштешкен журналисттер дагы башкаларга пайдалуубу же жалпы коомчулукка колдонсо болобу? Бул глоссарий медиа тармагындагыларга эмес, бул баардык кызыккан адамдардын баардыгына колдонсо болот. Атайын медиа тармагына деп чыгарылган эмес. Бул багытта иштеген эксперттерге, журналисттерге, блогерлерге жана кызыккан баардык адамдарга колдонууга болот деп айтылган. Термин жөнүндө айтып кетпедиңизби? Термин жөнүндө бизде учурда мыйзамдарда, Кыргызстандын баардык мыйзамдарында мүмкүнчүлүгү, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар деп жазылып жүрөт баардык жерде. Ушул терминди бир канча жыл мурун ушуну туура деп табышкан. Орусча айтканда лица с ограниченными возможностями здоровья. Бул терминди эксперттер, бул багытта иштеген күчтүү эксперттер туура эмес деп таап чыгышты. Себеп дегенде, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтып атпайбы? Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү, мисалы, мен азыр башым аябай катуу ооруп калса, мен дагы мүмкүнчүлүгүм чектелип калат да ушул жерден. Бирок менин майыптыгым жок. Мамлекет тарабынан берилген майыптыгым жок. Же болбосо кайсы бирөө бир жактан барат, бутун сындырып алса, ал 6 айдан кийин кайра буту оңолуп калат да, басып калат кайра. Бирок анын майыптыгы жок ал кездечи. Ошон үчүн бул түшүнүктөрдү бөлүш керек да. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам менен майыптыгы бар адам, ал такыр башка категориялы да. Ошон үчүн бул терминди туура эмес деп таап, учурда майыптыгы бар адам деп кабыл алып атабыз. Майыптыгы бар адам деген ал мамлекет тарабынан атайы кагаз берилген майыптыгы бар депчи. Майыптыгы бар адам оорулуу адам эмес. Аны дарылап кереги жок. Майыптыгы бар адам башка адамдарда эле мүмкүн кайсы бир реабилитация керектир, бирок аны оорулуу, аны дарылаш керек, аны мынтиш керек эмес. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам, мисалы, буту сынып жатса аны дарылаш керек да, туурабы? Ушундай неме да. Терминологияларды талкууда терең ойлонуу керек экен, э? Албетте ойлонуш керек. Албетте, негизи эле кайсы багытта болбосун, мисалы, майыптык багытында бир кайсы бир материалды жазбасын журналисттер же бир кайсы бир ой пикирин айтаардан мурун биринчи ошол багытта өзүнүн билим деңгээлин жогорулатып алып туруп анан сүйлөш керек да. Мындайча айтканда, эгер чындап эле ушул теманы билем, мен ушул боюнча экспертмин десе, анан сүйлөсө болот. Анан бул боюнча билбей туруп, анан талашып, анан мындай туура эмес нерселерди кылып алган албетте туура эмес. Ошол себептен учурда биз майыптыгы бар адамдар, орусча лица с инвалидностью деп ушул терминди колдонуп жүрөбүз.
анда баягы өзгөчө башка тармактарда да иштеген жумушчулар тарабынан ошо ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дегенди кыскартып ДМЧАлар деп колдонгон негизи аббревиатураны же ЛОВЗ деп ошо көнүмүш атат катары колдонуп кыскартып ушул канчалык деңгээлде туура же туура эмес? Бул туура эмес, кыскартып колдонгон туура эмес. Азыр мындай да деп жазышат да, мисалы майыптыгы бар адамдар МБА деп же ушинтип да кыскартышат. Лица с инвалидностью LCI деп да кыскартып жүрүшөт да. Бул дагы туура эмес, толугу менен жазыш керек. Лица с инвалидностью, майыптыгы бар адамдар деп. Биздин бир белгилүү блогер балабыз бар, Аскар Турдугулов айтып жүрөт. Мисалы мен айткан жокпуз да, биз силерди ЖПР деген жок мында дейт сиздичи. Неге ЖПР? Женщины, работающие в ПРО, например. ЖПР, ЖРП, например, женщины, работающие в ПРО деп айткан жок мында ЖРП деп кыскартып. Почему силер бизде ЛСИ дейсиңер? Дегендей да, ошон үчүн бул кыскартуу дагы туура эмес. Азыркы негизи эле кыскартылган ЛОВЗ деп кыскартылып колдонуп жүрүшпөйбү? Бул дагы өтө туура эмес нерсе. Мен ушундай кыскартууларды укканда эле дайыма жана 12 ай деген мультфильм бар го. Ошондо принцесса, я не буду писать помиловать, я лучше напишу казнить деп жазат го. Узун сап жазгым келбейт деп. Ошондой дайыма ошону эстеп кетем да, эмнеге кыскартып жазышат дегенде оңой деп жооп беришкендечи. Менде дагы бир суроо, ушул глоссарийди иштеп чыкканда кимдер катышты? Мисалы үчүн биз көнүп калдык го, баягы чет өлкөдөн эксперттер келет, анан алар бизге талкуулап берет, анан биз чогуу отуруп иштеп чыгабыз деп. Бул учурда ушул глоссарийди иштеп чыгууда кимдер катышты эксперт катары майыптык боюнча? Бул глоссарий негизинен биздин Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын майыптык жаатындагы аналитиги Рахат Орозованын жетекчилиги алдында майыптыгы бар адамдардын уюмдарынын коомчулугу биргелешип жасады. Бизде мындай жакшы неме бар да, конвенциянын эң негизги принциби бизсиз эч нерсе айтылбасын, биз жөнүндө эч нерсе айтылбасын дейби? Ничего о нас без нас дейт. Андыктан ушул принципти акыркы учурда аябай катуу колдонуп келатабыз, катуу карманып, бул глоссарий жалгыз эле биздин ПРОндон же дагы бир чет өлкөдөн келген эксперттердин эмес, жалпы Кыргызстандагы жергиликтүү майыптыгы бар адамдардын уюмдардын, активисттердин катышуусунда биргелешип жасалган глоссарий. Мен ойлойм, бул өтө жакшы кабар, себеби биз баягы көнүп калганыбызга чет жактан бирөө келип бизди үйрөтөт деп. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын ичинде өнүгүп өскөн биздин өздүк эксперттер Кыргызстандын ички жашоосун толук билет жана ошол эле айтылган укук бузуулар же кандай өзгөрүүлөр керек Кыргызстан үчүн, эгерде майыптыгы бар адамдардын же майыптыгы жок адамдардын көз караштарын эске алып, жалпы бир инклюзивдик коом түзөбүз десек, өзүбүздүн ошо ич ара эксперттерди чакырып ушундай глоссарий иштелип чыкса, бул өтө жакшы деп ойлойм. Эми баягы барып катышкан жокмун, бирок четинен угуп калдым, ушундай иштелип чыкты деп. Анан азыр өтө сүйүндүңүз, мен ушуга кошулам. Биздин өзүбүздүн эксперттер турганда майыптыгы бар, биз ошону колдонуп кетишибиз керек. Бул биздин коомчулукта акыркы учурда майыптыгы бар адамдардын уюмдарын жетектеген аябай күчтүү эксперттердин тобу өсүп чыкты да акыркы 10 жылдын ичинде. Мындайча айтканда алар абдан күчтүү эксперттер болду. Баардык жагынан, мындайча айтканда жумуш берүү багытында, билим берүү багытында, инклюзивдик билим берүү багытында, ошондой эле жеткиликтүү чөйрө түзүү багытында, ар кайсы багыттарда бизде майыптыгы бар адамдардын арасынан абдан күчтүү эксперттер өсүп чыкты деп ойлойм. Менин оюмча ушул эксперттердин, ошол активисттердин артынан бул тема алдыга жылып барган сайын көп нерсе чечилип баратат да. Анан дагы глоссарий жөнүндө айтып кетчү нерсе, бул жерде ушул терминология
керектүү терминология, мисалы майыптыгы бар адамдар деген бул туура же бул туура эмес. Мисалы биз билбеген жаңы кирген терминдер бар да, мисалы универсальный дизайн, универсалдуу дизайн бул эмне? Же болбосо разумное приспособление дейт да, жөндүү ылайыктагычтар бул эмне? Ушундай эл билбеген нерселер бар да, жаңы кирген терминдер. Ошол ушундай терминдердин терең түшүндүрмөсү да, универсалдуу дизайн менен жөндүү ылайыктагычтын айырмасы эмне? Же болбосо жеткиликтүү чөйрө менен универсалдуу дизайндын айырмасы эмне? Ушулар абдан жакшы берилген. Буларды түшүнүп алса, мисалы бул багытта иштеген журналисттер дагы, башка активисттер дагы бул биздин мамлекеттеги жеткиликтүү чөйрөнү түзүүгө чоң салымдар кошот деп ойлойм. Мисалы үчүн жеткиликтүү чөйрөнү орнотуу менен универсалдуу дизайн, жеткиликтүү чөйрөгө караганда универсалдуу дизайн биз үчүн жаңы термин да. Анан биринчи эле биз эл укканда анын бюджетин санап эле анан чалкабыздан кетип жатып калабыз го. Ошон үчүн суроо, бул универсалдуу дизайн дегерде түзөбүз десек, канчалык деңгээлде кымбатчылыкка жатабы же аны чечүү оңой жолдору барбы? Универсалдуу дизайнда атайы неметилген, эсептелип чыгылган эл аралык неме бар экен, прайс немелер, баалары бар экен. Эгер универсалдуу дизайнды деле жеткиликтүү чөйрөнү деле түзгөндө, мисалы бир нерсени түзгөндө $100 кетсе, универсалдуу дизайн менен кошуп түзсөң $105 кетет экен. Эгер жасап алып туруп кайра оңдосо $170 кетет да. Ошон үчүн эң башында эле жасап, мисалы бизде жаңы үйлөр курулуп атат, жаңы имараттар түшүп атат, быйыл эле толтура жолдор жасалды, туурабы? Ошонун баардыгын эң башында, проекттин башында эле киргизип койгондо, ошол универсалдуу дизайнды, жеткиликтүү чөйрөнү баардыгын башында киргизип койгондо, ошол $100 нерсе $105га ошол универсалдуу дизайн болуп калат экен да. Мындайча айтканда көп деле акча кетпейт агачы. Не дээрлик кетпейт, мындайча айтканда. Ал ошол универсалдуу дизайнды, ошол жеткиликтүү чөйрөнү коомдун 100% адамы колдонот ошол нерсени. Бул биз мындай түшүнүктөн биз кетишибиз керек да. Мисалы майыптыгы бар адамдар Кыргызстанда 3% экен. Ошол 3%га биз ушунча акча коротобузбу деген бул такыр мындайча айтканда өтө караңгылык да. Универсалдуу дизайнды, жеткиликтүү чөйрөнү түзүп койсо, коомдун 100% колдонот аны. Бизде боюнда бар аялдар бар, балдарды жетелеген аталар, апалар бар, кары-картаңдар бар, балдар бар, баары колдонот. Мындайча айткандачы, ошол эле учурда жана коммуникациялык жеткиликтүүлүк бар го. Жеткиликтүүлүк, мисалы атайы үндөрдүн коштомосу, шрифт брайль, жанагы лифттердин жеткиликтүү, баардык жеткиликтүүлүк элемент менен жасалган лифттер дагы ал майыптыгы бар эле адамдарга эмес, анын баардыгы колдонот. Балдар, жаштар, чоңдор, карылар баардыгы колдонот. Бул мындайча айтканда жалпы коомдун мындай эң чоң жетишкендиги деп эсептесе болот да ал нерсени. Мен сизге толугу менен кошулам. Азыр эле айтайын деп атканда сиз айтып кеттиңиз, чын эле жаңы жолдор салынып атат. Анан мисалы үчүн бүгүн мен бир жерге барып калдым, буга чейин шарттын жоктугун болжол менен билгенден кийин коляскамды алган жокмун. Кээде шартка байланыштуу, эгерде көп чоң имаратка бара турган болсом, анда коляскамды алып алам. Бунда болсо жардам бере турган киши жок, өзүм да жалгыз кой деп эптеп барып келейин деп аялдамага чейин келдим. Андан кийин имаратка бир аз эле экен, эми басыш керек экен. Бирок ошол жерде остановкадан жолдон дагы барып бурулуш. Анан коркконум, ушул кайсыл жерден бутум илинип, чалынып, жыгылып калбасам экен деп имаратка басып келдим. Имаратка басып келгенден кийин күлкүлүүсү тепкич болсо узун, анан өйдөгө кетет экен. Кармагыч экинчи жарымынан башталат экен. Мен ошого күлдүм да, эмне үчүн бир турган тепкичке ошо кармаган поручень жарымынан башталат. Ошо узартып эле койбойбу депчи. Аны эптеп тамды кармап чыктым, бирок мен го макул, бирок бир кара адам болсо
илинип чалынып жыгылып калабы дейм. Анан сиз туура айтасыз, бул негизи мисалы үчүн коляска колдонгон мен эле эмес да. Жанагы жаш энелер балдарын сүйрөп алат. Анан эгерде жана жолдон бордюрга өткөндө стык ровный болсо, тегиз болсо, эч ким илинбейт, туурабы? Баарына ыңгайлуу болот эле. Анан убактылуу майыптыгы бар адамдар, сиз айткандай, бутун кокустатып алган, же кар адамдар, же боюнда бар адамдар коркпой, үркпөй аман эсен жолдо жүрөт деп ойлойм. Бул кандай алдын алуу дагы маселе да, жеткиликтүүлүк чөйрөчү. Мисалы, биз көп балалуу энелер, аталар бар да, коляскага баланы салып алып ишке чыгат. Анан аны колясканы көтөрүп алып маршруткага түшөт, анан колясканы кайра көтөрүп ылдый түшүрөт, тепкичтерден көтөрөт. Ошондо бели ооруйт, кыржа болот, кайра майыптуулук алып келет, туурабы бул нерсе? Бул алдын алуу дагы нерсе да. Эгер шаар баардык биз жашаган айлана чөйрөбүз жеткиликтүү болсо, бул жалпы коомдун жакшылыгы, коомдун жакшы чоң жетишкендиги ырыскысы да. Ошону түшүнүшүбүз керек. Эми ошол нерсени жасап атканда, куруп аткандар, менин оюмча ошо билбестиктен эле жасабай коюшат да. Анан требование жок да. Мамлекет тарабынан күчтүү көзөмөл, анан талап коюлушу керек да. Ушундай жеткиликтүүлүк элементтер менен курулбаса, биз эксплуатацияга бербейбиз деген катуу талап коюлганда, анда бизнес аны 2 күндө эле жасайт, бат элечи. Бизнес просто андай талап жок үчүн андай жасалбай атат, туурабы? Биз баягы коллегалар менен бир регионго барып калдык. Ошо барсак эле имараттын тушуна пандус орнотуп атыптыр. Тагыраак айтканда, реконструкция кылып, кайра башынан оңдоо жасап атышыптыр. Анан бирок биз көрүп атабыз, ошо оңдоо кылып атса да, туура эмес кылып баратат да, жарымына жетип калыптыр. Анан баарыбыз барып бирден айта баштадык. Ушуну бир узартып койсоңор болмок, анан шашпай тургула, мындай кылсаңар болмок деп бир айттык, башкабыз барып дагы айттык, андан кийин дагы башкабыз барып айттык. Ошентип бир күндүн ичинде бир канча адам жолоду билбейм, баарыбыз чурулдап барып айтып кеткенден кийин кечке жуук барып карасак, баарын алып, кайрадан оңдоп салып атышыптыр. Бирок биз түшүндүк, баягы адамдардын мүмкүн кыжырына тийип атабызбы, бирок биз ойлодук да, азыр ушул бойдон салып койсо, анда бул колдонууга мүмкүн болбойт, же болбосо кооптуу болуп калат. Андан көрө азыр жарым жолго жетсе дагы оңдоп коюш оңой да. Бизде строительный нормалар бар да, курулуш нормалары. Ошол жерде таптак туура уголдары, туура немеси менен бардыгы жазылган. Ошол экини талап кылып үйрөтүш керек да, мындай жасалыш керек. Бул экил туура, бул туура эмес деп үйрөтүп, анан ошону катуу талап койгондо, менин оюмча иш астыга жылмак. Азыркы учурда бирок баягы мындай да, майыптыгы бар адамдарга карата эйблизм да бар. Бул эмнени түшүндүрөт? Майыптыгы жок адамдар, мындайча айтканда, дени картуусу адамдар, майыптыгы бар адамдардын үстүндө бир аз болсо да үстөмдүк кылуу. Ошол дени картуусу адам болуу бул өзүнчө бир привилегия катары кабыл алынып, анан кандайдыр бир үстөмдүк кылуу бул көбүнчө ошол массалык маалымат каражаттар тармагында да көп кездешип келет. Мисалы үчүн, майыптыгы бар адам жөнүндө кеп болуп атса дагы, эгерде окурман көзү менен көргөн эмес ал адамды, бирок сүрөттөлүп жаткан учурда эле кандайдыр бир дискриминациялык терминдердин көптүгүнөн ошол адамдын портрети түшүп калат да. Мисалы үчүн, мен окуп келем, баланча колу жок болсо дагы өз оокатын кылып, анан быйылкы учурда үйлөндү деген бир статья окудум эле. Болгондо да ал ошо статьянын аты экен да. Анан мен ойлодум, ушуну биринчи эле колу жок болгонуна карабастан оокат кылып атат деген, бул эч кимге кереги жокко деп мен ойлодум да. Бирок биринчи эле көзгө илинген ошол бир сөз болду. Андай каталар канча кезигип келет. Биз ушул багытта журналисттерге тренингтерди аябай көп өткөрдүк. Эң биринчи кезекте силер майыптуулукка өзүңөрдүн көз карашыңарды өзгөрткүлө депчи.
майыптуулук жөнүндө, майыптык жөнүндө материал жазаардан мурун өзүңөр көз карашыңарды өзгөртүп, эл аралык деңгээлдеги биз кабыл алып аткан социалдык укуктук моделди кабыл алгыла. Ошол укуктук моделди кабыл алып, өзүңөр көз карашыңарды өзгөрткөндөн кийин анан материал жазсаңар, такыр башкача материал чыгат деп. Мындайча айтканда, жанагы майыптыгы бар адам болсо дагы ушундай жетишкендиктерге жетишип атат деген бул мындайча айтканда дискриминация болуп эсептелинет да. Дискриминация себеби майыптыгы бар адамды алдын ала эле майыптыгы жок адамдардан ылдый түшүрүп атат. Немесинчи? Ылдый түшүрөт. Бул алдын ала эле булар кадыр баркын, немесин ар намысын түшүрүп атпайбы, деңгээлин ылдый түшүрүп, бул колунан келбеш керек эле, бирок колунан келип калганын карабайсыңарбы деп аны героизация кылып атпайбы. Албетте бул өтө туура эмес көз караш. Туура эмес көз караштан улам ушундай туура эмес материалдар чыгып калат да. Андан дагы сиз айтып атпайсызбы? Дени картусоо деп. Бул дагы туура эмес термин болуп эсептелинет. Себеби майыптыгы бар адамдар деле дени картусоо адамдар болуп эсептелинет. Бардыгы эле алар орул эмес, алар дарылаш керек эмес. Башка адамдарда эле реабилитация керек болушу мүмкүн, бирок аларды дарылап, аны орул адам катары кабыл албаш керек. Андай адамдарды майыптыгы жок адамдар деп айтат. Же болбосо майыптыгы бар адам. Ушул эки эле термин да. Анан дени картусоо же болбосо орусча нормотипный деп ушинтип айтышат. Бул дагы туура эмес терминдер. Туура термин лица без инвалидности, лица с инвалидностью. Кошуласызбы мага? Мени оңдоп кеткениңизге рахмат. Баягы сөзүңүздү сыртына кирип алып эле талкуулап кетип баратпайбы? Дагы эйбилизм жөнүндө дагы айтайлы. Көбүнчө неме деп айтышат. Мисалы күн балдары депчи. Күн балдары, дети света деп майыптыгы бар адамдарды ошентип айтышат да. Же болбосо Кудайдын сүйгөн пендеси деп ушинтипчи, мындай өзүн үйдө коюп, анан аларды мындай аяп, үстүнөн мындай кайрымдуулук кылган мамиле кылып, ушундай терминдерди да киргизип алышкан да, күн балдары деген өңдөнгөнчү. Бул дагы туура эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн аты менен атаган жакшы. Аутизми бар бала болсо, аутизми бар бала. Анан көбүнчө айтышат, аутизм менен ооруган бала деп. Бул дагы туура эмес. Аутизм менен оорубайт, ал аутизми бар бала. Туурабы? Же ДЦПсы бар адам, туурабы? Анан дагы неме деп айтат? Даун менен жабыркаган адам депчи. Жабыркаган эмес, ал оорул адам эмес да, Даун синдрому бар адам. Же болбосо арабага тагдыры байланган адам. Бул дагы туура эмес да. Анткени ошон үчүн неме майыптыгы бар адамдар колдонгон колясканы колдонгон адам деп эле айтыш керек. Колдонгон адам. Эгер майыптыгы бар адамды жөн гана адам катары кабыл алганда, мисалы жана социалдык укуктук модельди кабыл алганда адам аны жөн эле адам катары кабыл алат. Аны оорулуу деп эсептебейт, ага жардам керек деп эсептебейт, мен ага жардам беришим керек дебейт. Ал өзүнүн жашоосун түзгөн, өзүнүн үй бүлөсүн баккан, өзүнүн таланттарын өстүргөн, мамлекеттин өсүшүнө салым кошкон башкаларга окшогон эле адам катары кабыл алыш керек да. Ошондой кабыл алган күндө анан туура материалдар жаралат. Андай адам катары кабыл албай, аны мындай жардам бериш керек, дайыма түртмөлөш керек, мамлекет жөлөк пул бериш керек, үй бүлөсү багыш керек, мен жардам беришим керек, коом жардам бериш керек деген көз караш болсо адамда, андай адам дээрлик материал жазбай эле коюш керек бул багыттачы. Көз карашы туура көз карашы бар адам материал жазса, жанагындай туура эмес сөздөр чыкпайт, туура эмес көз караштар да чыкпайт. Ошондо материалдын дагы багыты башка жакта, башка нукка бурулат да. Биз журналисттер көп айтып калышат. Мен ошо журналисттерге аябай көп тренингтерди өттүк да бул багытта. Биз майыптыгы бар адамдар менен барып сүйлөшүп, алардан маек алганда көбүнчө даттанышат, жардам сурашат, ыйлашат, антет дейт. Бул журналисттин өзүнүн чеберчилиги да. Кандай көрсөтүш ошол кишиничи, мисалы кандай суроолорду бериш, мисалы ал адамдын ички ойлорун, талантын тууралуу суроолорду берсе башкача немелер чыгат, туурабы? Анан кандай багытта материал жасоо, ал дагы журналисттин өзүнүн чеберчилиги. Тиги майыптыгы бар адам башка жакка бура берсе, ошол жакка бурулуп кете бериш керек эмес да, туурабы? Ал коомду, журналисттердин негизги немеси, вазыйпасы коомду агартуу, коомду тарбиялоо, коомду өйдө жакка багыттоо. Ошол эле учурда коомду тарбияласа, майыптыгы бар адамдар чогуу тарбияланат, туурабы? Ал дагы биздин коомдун бир бөлүгү да.
Ошон үчүн бул журналисттин өзүнүн чеберчилиги, журналисттердин өзүнүн дагы көз карашын социалдык, укуктук багытка өзгөртүп туруп, анан жазгыла деп жүрүш керек материалдар. Азыр сиз жакшы жыйынтык айтып кеттиңиз. Журналисттер ойлошу мүмкүн, мен жөнөкөй адаммын, мен журналистмин, мамлекеттик деңгээлде тагдырды чеччү адам болбогондон кийин мен колума эмне келет, мен жөн эле макала жазып чыгарам деген сыяктуу. Бирок сиз жакшы азыр айтып кеттиңиз, негизи окурмандын ой жүгүртүүсүнө таасир берүү бул биринчи кимде? Колунда, журналисттердин колунда болгону, туура маалыматты бериш керек экен, туура багытка, туура нукка буруш керек экен. Бирок ага чейин эмне кылыш керек? Өзүнүн ой жүгүртүүсүн өзгөртүш керек. А эгерде адам даяр болбосо, мисалы үчүн баягы айтып кетпедикпи, майыптыгы бар адамдарды баардыгын эмес, кээ бирин гана дарылаш керек депчи. Анда көп адамдар менден деле сурап калат: "А сен эмне дарылангың келбейби? Сен эмне түз баскың келбейби?" деген сыяктуу. Анан мен сизге кошулам, өзгөртүүчү учурлар болот, өзгөрбөөчү учурлар болот. Өзгөрүлбөсө дагы жашоо улана берет. Майыптыкка байланып тагдырың бүтүп калбайт. Ошол бир түшүндүрмө айтып кетет элем. Анан мен сиз менен макулмун, бул маалыматтарды көбүрөөк элге таратышыбыз керек. Жөнөкөй адамдарга, майыптыгы жок, жөнөкөй жашоосун улантып жаткан адамдарга бул маалымат кантип жетет? Мисалы үчүн глоссарий мен азыр сезип атам өтө маанилүү экен. Бирок жөнөкөй адамдарга кантип биз маалымат жеткирсек болот? Дагы Жөнөкөй адамдарга маалыматты бул багытта көбүрөөк материалдар жасаш керек болгону. Блогерлер тартыш керек. Мындай маалыматтар көбүрөөк жетиш үчүн майыптыгы бар адамдардын коомчулугу абдан активдүү болуш керек. Эң негизгиси ушул. Мисалы, жөн жерден эле маалымат чыга бербейт, жөн жерден эле маалыматты жасап журналисттер тарата бербейт да. Канчалык майыптыгы бар адамдардын уюмдары, мисалы сиз окшогон уюмдар, активисттер бул багыттагы, ошолор канчалык көп иш-чараларды жасап, канчалык активдүү болуп, канчалык көп бул багыттагы маселелерди көтөрүп, тынбай, байма-бай ошондой иш-чараларды кылып турса, ошончолук көбүрөөк маалымат тарайт элге. Ошондо дагы майыптыгы бар адамдар өздөрүнүн дагы көз карашын өзгөртүш керек. Өздөрү дагы өзүн мындайча айтканда коомдун толук кандуу мүчөсү катары, мамлекеттин жөлөк пулуна муктаж эмес, мамлекеттин өсүшүнө, өнүгүшүнө салым кошкон, мындайча айтканда ар тараптан толук кандуу жаран катары өзүн кабыл алыш керек дагы. Ошол багыттан анан өзүн проекция кылыш керек коомчулуккачы. Ошондо анан майыптыгы бар адамдардын коомчулугу дагы туура багыттагы материалдар таратат да. Менин оюмча азыр абдан күчтүү эксперттер пайда болду. Мисалы силердин катарыңарда Гүлмир эже, Аскар, Толкунбек, алар чындап эле өздөрүнүн көз караштарын өзгөртүп, алар башка багытта өнүгүп баштады. Ошолорго түзөлүп, башкалар дагы өзгөрүп баратат менин оюмча. Биз туура багытта баратабыз, бирок дагы көбүрөөк иштеш керек, көбүрөөк бул багытта иш-чараларды жасаш керек. Мындайча айтканда тынбай, токтотпой, тынбай жасап туруш керек, тынбай. Бир дагы күн бул багыттагы материал иш-чарасы жок калбаш керек да. Айтканда биз Бишкектин, Кыргызстан кичинекей элебиз да. Көпчүлүк иш-чаралар баардыгы Бишкекте болот, туурабы? Бишкек шаарында болуп атпайбы баардыгы тең. Колдон келсе региондорду да өнүктүрүп бул багытта иштей берсе, маалымат туура багытында. Жеке сиз үчүн ушул тармакта, майыптыгы бар адамдардын укуктары тармагында ишиңизди алып баруу эмне түрткү кылат? Эмне себептен ушул багытта иштеп атасыз деген суроодо, мен негизги максатым адамдын, мисалы, мурун бир немени окугам да, мисалы, майыптыгы бар адамдарды бөлүп, өзүнчө бөлүп жашатып, бөлүп окуткан кезде биздин бир жетекчи, Кыргызстандын көрүнүктүү эле лидери чет өлкөгө барып,
Анан көчөдө көп майыптуу бар адамдар жүргөнүн көрүп айтыптыр да, силерде аябай көп экен майыптуу бар адамдар. Бизде вообще жок майыптуу адамдарды вообще көрбөйсүң. Силерде эмнеге мынча көптөр өлөт деп айткан экен да. Мындайча айтканда ал билбейт экен да, алар өзүнчө жашоо кечирип, өзүнчө мекемелерде, өзүнчө уюмдарда бөлүнүп жашайт экенинчи. Билбейт экен. Андан дагы билбейт экен биздин шаар, көчөлөр жеткиликтүү эмес экенин билбейт экен да. Алар көчөдө неметип ары бери жүрөйүн десе дагы мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Мисалы, кайсы бир мекемеге баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп ушул жерге иштегиле десе, ал жерге да жетип келиш керек да, туурабы? Коомдук транспорт жеткиликтүү болуш керек, тротуарлар, көчөлөр, пешеходдор баардыгы жеткиликтүү болуш керек да. Биз деген ойлойбуз да, конвенциянын негизги принциби майыптыгы бар адам эч кимдин жардамы жок, өз алдынча коомдун баардык немелерине, аспекттерине катышууга мүмкүнчүлүгү болуш керек да, туурабы? Аны бирөө жетелеп жүрүш керек эмес. Аны бирөө күндө жумушка алып барып келиш керек эмес. Аны бирөө коляскасы менен экинчи этажга көтөрүп чыгыш керек эмес. Ал баардыгын өз алдынча эч кимдин жардамы жок жасаганга мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Мен ошондой мамлекетте жашагым келет өзүм. Баардык тарабынан жеткиликтүү болгон. Мындайча айтканда, көзү начар көргөн адам университетте окуганга, кулагына укпаган адам диссертациясын жактап кандидат доктор болгонго жеткен мамлекетте жашагым келет. Мисалы, менин балдарым, неберелерим, мисалы, баардыгы тең шаар жеткиликтүү шаарда жашаганын каалайм да. Өздөрү ыңгайлуу, жеткиликтүү коомдук транспортто колдонгонго, өз алдынча, мисалы, топ ойноп келгенге, коляска менен жүргөнгө, ары бери чыкканга, музей, театрларга каалашынча барганга, мисалычы, бүт баардык элдин ар бир баардык топтун, мисалы, анын ичинде майыптуу бар адамдар бар, жаштар, карыгандар, балалуу эместер, баардыгынын мүмкүнчүлүктөрү бирдей болгон жеткиликтүү кооз өнүккөн мамлекетте жашагым келет да. Мен ошого болгон салымымды кошуп жатам деп ойлойм. Себеп дегенде, мындай бизге долбоорго неме коюлган да, максат коюлган. Ошол максатта конвенцияны ишке ашырыш керек. Мисалы, кандай болгондо конвенция ишке ашат? Мисалы, алар тараптуу экен да, комплекстүү ойлоном менчи. Мисалы, майыптыгы бар адамдардын уюмдарын күчтөсөк, алар бир тараптан күчтүү болуп чыкса, өзүнүн укуктарын колдоп. Анан ошол эле учурда мыйзамдардын баарын өзгөртсөк, мыйзамдар бизде абдан жакшы, баарын өзгөртүп койдук. Аны ишке ашырыш керек да, ишке ашырыш үчүн майыптыгы бар адамдар талап кылыш керек. Ар тараптан болуш керек да. Ошол себептен биз учурда ошо мыйзамдарды өзгөртүү менен алектенебиз. Ошол эле учурда майыптыгы бар адамдардын уюмдарын да күчтөп, аларга ар кандай тренингтерди өтүп, пособиялар жасап, мониторингди кантип жүргүзүш керек, кантип, мисалы, мектеп жеткиликтүү эмес болсо, кантип өзүңөрдүн укуңарды колдонуш керек. Эң жөнөкөй нерседен баштайбыз да. Кантип өзүңөрдүн укуңарды колдоносуңар? Жеткиликтүү эмес экен деп үйдө отура бересиңерби? Мугалимди үйгө жөнөтүп койсо балаңарга, мугалимди үйгө кабыл алып кое тура бересиңер. Бала деген коомго аралашыш керек да. Эмнеге укуңарды талашпайсыңар? Мектеп жеткиликтүү эмес болсо каяка кайрылыш керек? Кантип кайрылыш керек? Кантип арыз жазыш керек? Кантип прокуратурага арыз жазса болот? Мисалы, ушундай эң жөнөкөй, бирок практически колдонгонго боло турган, анан ошол учурда жыйынтык бере турган нерселерди жасап жатабыз деп ойлойм. Буюрса, акырындап өзүнүн жемиштерин берип атат. Ошол эле учурда коомдун дагы мамилесин өзгөртүш керек бул жердечи. Коомдун өзүнүн дагы мамилесин өзгөртүү багытында биз журналисттерге абдан көп тренингтерди өтүп атабыз. Андан тышкары дагы биз акыркы учурда прокурорлорго, адвокаттарга, сотторго дагы майыптык багытында алардын түшүнүгүн өзгөртүү жана социалдык укуктук моделди киргизүү, ал эмне экен, аны кантип колдонуш керек экен деген багытта көп тренингтерди өтүп атабыз. Эми албетте баардыгын бир эле неме менен өзгөртүп бериш кыйын экен, бирок акырындап барган сайын өзгөрүп баратат деп ойлойм. Мен ойлойм, эгерде бул талкпас эмгек улана берсе, качандыр бир убакта коомдун көз карашы жакшылыкка өзгөрөт деп.
Андай эмесе, урматтуу мэри, биздин бүгүнкү сөз бар подкастыбызга келип катышып кеткениңизге чоң рахмат. Мен ойлойм, сиздин ушу берген маалыматыңыз биздин чөйрөдө инклюзивдик чөйрөнү орнотууга чоң салым кошот деп. Андай эмесе, биздин урматтуу угуучулар жана көрүүчүлөр, кезектеги сөз бар подкастыбызда кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.